Биз бүгүнтөн баштап расмий Конституциянын жаңы долбооруна каршы аттандык. Бул конституцияны кабыл алса, биздин Кыргызстанга инвестиция келбейт. Сунушталып жаткан баш мыйзам мамлекетибизге туңгуюк келечекти тартуулайт. Бул конституция менен иштейбиз, жашайбыз деген болсок, анда биз өз тагдырыбызды өзүбүз балта менен чаап алган болобуз. Азыр боло берет деген принципке айланып баратабыз, бул эң коркунучтуу нерсе да. Сегодня идет процесс конституционного переворота. Мен өкүнгөнүм ушул бийлик алмашуу, жанагындай тополоңдон кийинки келген бийлик дагы сабак албаган. Аябай өкүндүрөт. Конституцияга тиешелүү мыйзамдарды Жогорку Кеңештин депутаттарынын кабыл алууга мүмкүнчүлүгү дагы, моралдык жана жөнөкөй укугу дагы жок. Жогорку Кеңештин 6-чакырылышы жаңы баш мыйзамды кабыл алганга жараксызбыз. Конституциянын кабыл алышынын процесси өзү мыйзамдуу эмес деп мен эсептейм. В любом правовом государстве, если судьи зависимы, то никто не поверит этому государству. Biz konstitutsiyani керек болсо жоготуп да жибергенбиз. 9 жолу да өзгөрткөнбүз. Туңсуз жакшырып кетти. Жок, бул жөн эле бетке кармаган өзүнүн шылтоосу. Мурдакыдай эле президент жакшы, өкмөт жаман деген бизге эски өнөкөткө алып келет. Мен айтканды жасайсыңар деген хан конституцияга биз өткөн отурабыз. Жеке басарлык, кландык бийлик. Бүгүнкү күндө бийлик өздөрү каалагандай баш мыйзамды кабыл алдыруунун үстүндө, ошондой пландын үстүндө кызуу иштеп жатат. Один человек разрабатывает закон, один человек принимает ее, и один человек наказывает по нему. Это в конце приведет к хаосу.